Урматтуу мекендештер, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаардан мурда мен сиздердин көңүлүңүздөрдү эки нерсеге бургум келет. Дайыма кайсы гана жерде болбосун, чоң максаттарга жетиш үчүн эки нерсе маанилүү. Чоң максатыбыз бул биз мыкты өлкө куруу болуп эсептелет. Биринчиси бул чогуу жарандардын алдына койгон окшош максаты. Экинчиси ошол максатка жетиш үчүн ар бир жарандын каалоосу, потенциалы, ички дүйнөсү жана ар намысы. Мына ошол жарандардын баардыгы биригип, өздөрүнүн потенциалдарын биригип, чогуу максат койгондо гана биз чоң ийгиликтерге жете алабыз. Мен ойлойм, келаткан жылы биз жакшы мамлекет болуш үчүн, жакшы мамлекетке жок дегенде бир кадам ташташ үчүн бизге эки нерсе маанилүү. Биринчиси сот системасы. Сот системасы жөнөкөй жарандан баштап президентке чейин, ишкерлерге, чет элден келген инвесторлорго баардыгы үчүн бирдей зарыл болуп эсептелет. Экинчи багыт бул билим тармагы. Билим бизди дүйнөлүк ресурстарга алып барат, жаңы технологияларга алып барат, жакырчылыкты жеңүүгө жана Борбордук Азиядагы коңшуларыбыз менен атаандашууга жардам берет. Мен ойлойм, келаткан 25-жылы бардык кыргыздар жарандарынын потенциалы мына ушул эки максатка бурулушу зарыл. Бул эки максат биздин мамлекетибизди кичине болсо дагы алдыга жылдырат, жакшы мамлекет кылганга жардам берет. Келаткан 2025-жылы ар бир кыргыз жаранынын мына ушул улуу максаттын бир бөлүгү болушун каалар элем. Бардыгыңыздарды келе жаткан 2025-жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.